Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин жана алтындын графикасын анализ кылабыз. Так, биткоин 107.494 жүрөт десек болот. Өзүбүз деле көргөндөй бул үстүңкү кызыл сызыкмен чилген уровень тешилди десек болот. Эми ылдыйкы уровень примерно 103кө түшөт турганын күтүш керекпиз. Азыр бул жерде өзүбүз деле көргөндөй мурунку эң чоң уровень 110догу ликвид алынган, эми үстүндө кайра 111де ликвид чыккан. Азыр бул үстүңкү дагы 111де ликвид да алганга аракет кылды, бирок жетпей ылдыйга кетти десек болот. Азыр мунун түшө турган жери 4 саат графика, бул 103 тараптан примерно бул тараптан өйдөгө разворот алышын күтүш керекпиз. Эгер андан да ылдый түшүп кетсе, анда биздики ала турган жерибиз точка покупкага примерно 94.000ден караштыра берсек болот. Бул если что менин жеке оюм. Дагы түшө турган жерлери кайсы дегенде, бул кызыл сызык астындагы 86.000 тарапты эсептесек болот. Бул негативный жаңылык чыгып кетсе, эгер негативный жаңылык түшсө, анда бул ылдыйга 80 ылдыйкы ликвидтерге алганга барат деген ойдомун. Бирок жакын арада негативный жаңылыктар чыкпайт деген ойдомун. Азыр биз баягы эле тренд менен эле жүрүү бул жерде өзүбүз эле көрүп турабыз. Кайра өйдөгө кетүү деген ойдо. Так что азыр бул жерде биткоинда бул 4 сааттык менен караганда, полный графиканы тазалап салайын азыр. 4 сааттык графика, эми 1 сааттык менен өтүп караганда, азыр бул жерде өзүбүз деле көргөндөй, мынакей бул жерде проторговка уровени бар. Уровень сопротивления деп эсептесек болот. Үстүндө 111де ликвид жана 110до ликвид бар. Анан ылдыйкы ликвид примерно 102ни караштыра берсек болот. Анткени бул жерде примерно мен муну ылдый эле жылдырып коеюн, ылдыйкы ликвид деп. Анткени 1-2-3 ликвид жакын экен да бул жердегичи. Өрөтөлө булардын баарын жойгонго барышы мүмкүн. Так, азыр мен бул жерден 107ден өйдөгө покупкага караштырып көрсөм болот, үстүңкү ликвидке чейин. Так что дагы өзүбүз деле бул жерде болжолдоп караганда имбаланс орто чейинден кеткен жана бул жерде ордер блок бар десек болот. Так, бул түшүнүктүү болушу керек биткоин. Эми алтынды көрүп коелук. Так, алтын 3300 деп койсок болот мунун графикасын. 4 саат графика өтүп караганда, азыр бул мен айткандай эле уровеньден ылдыйга отскок берип атат. Мынакей примерно мындай болгондо так түшүнүктүү болот. Мынакей үстүңкү уровень сопротивления и поддержка, анан астыңкы уровень сопротивления десек болот. Так что азыр бул ылдыйга эле шорттогонго бир аракет кылып көрүш керек. Муну примерно 4 сааттык менен караганда проторговкадан ылдый жана ылдыйкы ликвидтердин алынышын күтүш керек. Өзүбүз эле көргөндөй эле бул жерде проторговка болуп атат. Азыр бул жерде как раз примерно 3322ден шортко караштырып көрсөк болот деген ойдом. Бул менин өзүм жеке оюм. Мен эч кимге совет бербейм бул жерден киргиле деп. Бул жеке өзүм оюм. Так, эгер бул түшүп кетсе, ылдыйкы ликвид примерно 2952 деп койсок болот. Бир күндүк менен караганда так көрүнөт. Анткени бул жерде уровень сопротивления күчтүү катары колдонсок болот, өйдөгө разворотко. Так что
кимге алтынын графикасы түшүнүктүү болсо комментарийга жеке өз оюңуздарды жазып кетсеңиздер болот. Анализ кандай болуп жатат, менин анализим кандай деп, анан өзүңөрдүн оюңарды жаза кетиңиздер. Бир күндүк, бир сааттык менен караганда азыр бул жерде астында деле уровень көрүп турабыз. Примерно мынакей бул жерде. Анткени эң күчтүү уровень болуп эсептелип калат. Анан эң негизгиси караганда бул жерде голова и плечи бар мынакей. Значит, бул ылдыйга кеткен паттерн деп эсептесек болот. Эми көп деле тайына өрбөш керек, бирок ылдыйга кете турган паттерн бар экен. Мен муну жоон коюм, мынакей голова и плечи ылдыйга кете турган. Так что точка ходду бул тараптан издеп баштасак болот экен десек ойдомун. Алтын 1 сааттык графика. Так, муну сактап Telegram каналга чыгарып коеюн. Эми эфирдин графикасын анализ кыла кетелик. Так, эфирдеги данный момент азыр үстүнгү уровень алганга барат десек болот. 1 сааттык графика менен караганда 2737 экен. Үстүнгү ликвид. Азыр бул да эч өзгөрүү жок. Бул деле боковикте. Анткени биз бул жерден караганда 1-2-3 жолу касание 1-2, азыр 3-сү жолу үстүнгү уровеньге тийсе, анда биз бул жерден ылдыйга шортко караштырсак болот деген ойдомун. Ылдыйга так, 4 сааттык менен бир тактап коелук. Так, 4 сааттык менен түшүнүктүү. Бул деле боковикте жүрөт, астында өзүлөгөн уровень сопротивление бар. 4 сааттык менен караганда түшүнүктүү да. Так что шортко ача турган жерибиз примерно бул тараптан болуп калат экен. 2000 тараптан карай бериш керек. Примерно бул жерден. Так, кимге түшүнүктүү болсо комментарийге өз оюңуздарды жазып, жана лайктан басып, оюңуздарды жаза кетиңиздер. Видео кандай болду, качествосу кандай болуп жатат, звук кандай, ошолордун баарын полный жазып, өз оюңуздарды жана жеке кандай болуп жатат, ошолордун баарын жазып коюңуздар.